10 соттук талаш тартыш Кыргыз Республикасынын жаранынын Чоң Казак партиясынан депутаттыкка талапкерлердин бирин тизмеден чыгарууну талап кылган арыз боюнча болду. Доогер өз арызында партиянын талапкери 25 жыл мурун иштеген жерин көрсөтүп, ошону менен шайлоочуларды адаштырган деп айткан. Түзүлгөн борбордук шайлоо комиссиянын жумушчу тобу даттанууну карап чыгып, Чоң Казак партиясы документтердин пакетин убагында жана мыйзамдардын бардык талаптарына ылайык бергендигине байланыштуу даттанууну четке кагуу чечимин кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссия өз чечиминде талапкерлердин мурун иштеген жери жөнүндө коюлган талаптардын тизмесине кирбей тургандыгын, алардын негизгиси 21 жашка толгон жана соттолгондугу жок экендигин белгиледи. Андан ары доочу административдик жана жогорку соттордо борбордук шайлоо комиссиянын чечимине даттануу аракеттерин кылган. Бирок соттор борбордук шайлоо комиссиянын келтирилген жүйөлөрүнө макул болуп, чечимди күчүндө калтырган. Шайлоо талаштары тууралуу окуялар сериябызга көз салып туруңуз.